Nazira Айтбекова менден 2 жаш улуу эжем экенсиз, ошондуктан сизди урматтап эже деп кайрылайын. Мен сиздин чыгармачылыгыңызды баалайм, сизди көптөн бери билем, көрүп, байкап жүрөбүз мурун эле. Алексей Филатов экөөңөр музыкальный хит-парад деген теле берүүнү алып барганда эле ошондо эле байкап, кызыгып көрүп жүргөм. Азыр деле постторуңузду окуп турам, кээ бир ойлоруңуз менен макул болом, кээ бир постторуңузду бөлүшүп дагы турам. Өткөн жылы бир жогорку кеңешке шайлоонун бир агитациясы башталганда, бир партиялар бириккенде бир машинаңызда отуруп бир кайрылуу жасадыңыз эле. Ошол кайрылууңуздан кийин дагы көзгө жаш алып, ошондой өзүнчө бир толкундангам. Бул менен эмнени айткым келет? Сизди түшүнүктүү, ойчол, адамдардын сөзүн, оюн укканды билген айым катары тааныйм. Анан могу мишок тууралуу, эми кеп мишокто эмес негизичи. Мен сизге жөн эле бир ини катары, бир диний ишмер катары, молдо катары бир жакшылык каалоо максатында жөн эле бир каалоо, насаат айткым келди. Эч бир критика эмес, эч бир мындай жаман көрүү эмес, жок. Мен сиздин постторуңузду байкап, карап, изилдеп көрдүм негизи. Постторуңузда былтыркы пандемия учурунда эми көп өлүм болду, көп кыйынчылыктар болду. Анан сиздин бир постторуңузда өлүм ак, анан жараткан, бардыгыбызды кечир деген постторуңузду окуп аябай кубандым. Чубак ажы раматылык каза болгондо дагы сиз жаныңыз жаннатта болсун деген сөздөрүңүз кубандырды. Мен ошол жараткан жалгыз Кудай бар, ошо жаннат деп жазганыңызды көрүп, бул дагы бир мусулман эжекебиз деген бир жакшы ойдо калдым. Анан негизи эмне айткым келип жатат? Сизди мусулман эжекем деп таанып, билип, анан ошо жаратканды таанысаңыз, Кудайды таанысаңыз, анда мен сизди ошо чакырып кетет элем, Куранга дагы көңүл бурууңузду чакырып кетет элем. Анткени эми Куран деген эмне? Биз Кудай деп көп айтабыз, жараткан деп көп айтабыз, бирок эмнеге жараткандын сөзүн окуп, эмнеге жараткандын сөзүнө көп маани бербейбиз? Ошол суроо баарыбызга тийишелүү да. Куран деп көп айтылат. Куран окутуу. Бирөө каза болуп калса, Куран окутабыз. Балким өзүңүздүн деле бир тууган уруктарыңызга Куран окуткандырсыз, өтүп кеткен. Бир досуңуздун, курбуларыңыздын, туугандарыңыздын жакындары бирөө кыскасы өтүп кетсе, Куран окутуп барабыз. Куран окуткандан кийин бата тилейбиз да. Бирок ушул Куранда Аллах Таалам эки жерде, бул Куран, бул 1400 жыл мурун Аллах Таала тараптан Мухаммад пайгамбарыбызга берилген, бул Аллах өзүнүн сөзү. Ушул Куранда Аллах Таалам эки жерде аял затына жамынгыла, ороңгула, бир гана жүзүн аял заты, бойго жеткен аял заты көрсөтө алат, жана колдорун, билектер бүйдө, колдорун көрсөтө алат. Ошо кээ бирлер ойлоп калышты да, эгер сиз мүшөк деп, мүшөккө каршы чыккандыгыңызды, бул хиджабка каршы чыгып аткандыгыңыз деп ойлоп калды да, кээ бирлерчи. Мен антип ойлогон жерим жок. Мен ойлойм, сиз деле хиджабка, хиджаб деп да бул сөз, бул арабтардан келген сөз да. Кыргызча буну мисалы үчүн эмне деп койсок, оромол дейбизби, элечек дейбизби, кептакыя дейбизби, эк алма дейбизби, мындай кыргызча деле жоолук деп атасак деле болот да. Мен ойлойм, сиз жоолукка каршы эмессиз деп ойлойм. Анткени кимде ким Курандагы бул Аллах Тааланын өкүмү, Аллах Таалам ушу жоолукту салынгыла, жамынгыла деп Куранда эки жолу айтат да. Бул ошондуктан мен ойлойм, сиз буга каршы эмессиз. Ошондуктан сизди чакырып кетет элем. Бул сизге акыл айтуу эмес, үйрөтүү эмес.
Бир гана жанагы мен айтып кеткендей эле бул насаат сизди дагы чакырып кетет элем, Кудайдын өкүмүн таанып, Кудайдын өкүмүн билип, ошо сизди ошондой бир жоолук салынып жүрүүңүздү каалайт элем чын жүрөктөн. Жана сизден бир сураныч Кудайдын буйругу, бул ошого каршы чыкпаңыз. Бул деген бир арабтардын модасы эмес. Кээ тура эмес үчүн арабтарды туруп атасыңар. Жок. Бул дүйнө жүзүндө бүт Малайзияда болобу, Индияда болобу, Англияда болобу, ошол жерде мусулмандар аялдардын бардыгы ошол жоолук кийет да. Бул арабтарды туруу эмес. Бул бир молдолордун айткан сөзү эмес. Бул ошо Аллах Таалам Куранында 1400 жылдан бери бул Куран китеп эч өзгөрө элек. Аллах Таалам ушул Куранды өз жоопкерчилигине алган. Бул акыр заманга чейин, кыяматка чейин ушул Куран менен баарыбызга жашоо милдет болуп саналат. Ошондуктан өзүңүз жаннаттан деп аткандан кийин, жаннат деген эмне? Жанна бул бейиш, араб тилинен келген. Бейиш. Бардыгыбыз буюрса бейишке умтулалы. Бардыгыбыз Кудай Тааламдын өкүмдөрүн аткаралы. Ошонун катарында жоолук тагынуу дагы бул Кудайдын буйругу, Кудайдын өкүмү.